Жанагы bir video чыгып кетти. Ошол видеода сорпо пишип атат. Койдун сорпосу, мен билген койдун сорпосу, ошого арак куюп атат да. Арак куйгандыгы ошол этти жумшак пишират деп. Эт жебей өл. Көбүрөөк кайнатсаң эле пишат өзү, этчи, арагы жок элечи. Эми ошого кээ бир адамдар бул арам болду десе, кээ бир жок, арам болбойт. Жана конфеттердин ичиндеги кичине аз өлчөмдөгү кечирим болуп атпайбы? Ошо ал жер кечирим эмес, аяка жарым бутылка куюлуп атат. Биринчиден, экинчиден ошол арак биз эгерде нажас дей турган болсок, ал эмнеден жүзүмдөн жарпадан болуш керек. Аны тактап, анан ойлонуп биз ушул нажас болбоду, ушуну иче берсек болот дегенден көрө, биз арактын жалпы маанисин айтабыз, арам болду дейбиз. Адамдарды ошону кайтарышыбыз керек. Анан кийин бирөө карап туруп, уну пишиничный экен, бул нажас эмес деп анан жарым ал кичине көзгө көрүнбөгөн тамчы жөнүндө айтылып атат. Мына атырга себингенде кичине спирт бар, дары-дармекте азыраак спирт бар, жеп аткан наныңызда азыраак спирт бар, жакшы бар лабораторияга тапшырсаңыз. Ошол мааниде айтылып атат, ал адамдар андан сактанушу мүмкүн болбой атат. Эми айылдарда той тамаша болуп атат, конфеттер коюлат, ичинде аз өлчөмдөгү бир ошондой бир этилүү спирт болуп кала турган болсо, арам жедүү десе, эми бул умумул балбы, адамдар сактанушу мүмкүн болбой калды, эми макул деп турайлычы деп атабыз. Ага эмне умумул балбы, эмне зарчылык бар ага? Куюп атат ал, мынтип жарым ише аракты. Аны биз эмне дейбиз? Арам болду дейбиз. Анын тазалоо жолун кантип өткөндө айтканбыз, аны кайра суусун шорпосун төгүп салып, үстүнө сууну куюп, кичине кайнатып, кайра төгүп, 3 жолу кылып, эгерде жүрөгүндө васвасасы боло турган болсо, 7 жолго жууп, эретти тазалаш керек. Ушинтип адамдарга коркутуп айтышыбыз керек. Билбестен ошону кылып жеп жүрүшпөсүн.